Ташиев ГКНБганын төрагасы, Зулушев жогорку соттун төрагасы, Талант Мамытов ген прокурор кызматтарына барышат. Жаңы премьер-министр Садыр Жапаров өзүнүн саясаттагы үзөңгүлөш досторун Камчыбек Ташиевти ГКНБганын төрагасы же коргоо министри кызматына, Курманкул Зулушевти Кыргыз Республикасынын жогорку соттун төрагасына, Талант Мамытовду Кыргыз Республикасынын башкы прокурору кызматына таптап жатканын биздин жеке булактар билдирди. Казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса дегендей, ар бир жаңы премьер-министр кызматка келгенде албетте өзүнүн командасын бийликке алып келет. Садыр Жапаровдун командасынын негиз көзөгүн ушул 3 саясатчы түзүшөт сымал. Анткени бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун токтоосуз отставкасын талап кылууда дагы ушул 3 саясатчы жана премьер-министр Садыр Жапаровду активдүү колдоп, ортомчу болуп жүрүштү. Сейдалы Мырзахматов, абал чатак, митингчилер Жапаровду деле укпай калышыптыр. Кеч боло электе элди таратыш керек. Баары адилетсиздиктен башталды. Бирок бир адилетсиздикти жок кылам дегендер башка жолго кетип жаткан жокпу? Бирөөнүн укугу бузулган жерде башкалардын укугу да бузулат. Таза өтпөгөн шайлоо бүт Кыргыз Республикасын артка тартты. Деги эле шайлоого катышпаган, өз тиричилигинен башканы билбеген жарандарыбыз бар. Буга өткөн шайлоо далил. Кыргыз Республикасынын 45% гана жарандары катышкан жок шайлоого. Митинг, талаптарды коюу бул ар бир жарандын конституциялык укугу. Ага баары макул. Бирок ошол эле учурда митингдер көптөгөн жай адамдардын укугун бузуп жатат. Албетте, митингдер жыргаганда болбойт. Буга макулбуз. Талаптар аткарылды негизинен. Эми үйгө тараса кантет туугандар? Кыргыз эли чакан элбиз. Сураштырып келсек, баары эле тууган, тааныш чыгат. Көпчүлүк жыйналган жер ар дайым кооптуу. Көпчүлүктүн арасында ар дайым кара ниеттер болот. Көпчүлүк массовой психозго, гипноз абалында да туш келип калышат кээде. Бул дүйнөлүк практика. Кылымдар бою политехнологдор тарабынан мындай окуялар өткөн. Мына Жапаров толуккандуу премьер-министр болду, өз өкмөтүн түздү, иштесин, ийгилик. Аянттан тартылган бир видеону көрдүм. Абал чатак, Жапаровду деле укпай калышыптыр. Кеч боло электе элди таратыш керек. Күч менен эч ким тарата албайт. Туугандары, тааныштары, достору айтышсын. Баарыбыз айталы. Талаптар түгөнмөк беле. Улам жаңыларын ойлоп таба беришет. Жай турмушка келеле. Таксырлар, силер айткыла, ковидти ойлоп коелучу. Мейли жаштар оорубайт экен, бирок алардын жакындары бар. Эч кандай бийлик, эч кандай персоналдар бизге идеал же душмандык алып келбеши керек. Качан гана биз баарыбыз эркин адамдарга, эркин коомго айланганда биздин келечек гүлдөгөн Кыргызстан курулат. Азырынча бир аз сабыр жана тынчтык керек. Болгону ушулар жетиштүү деп жазат Сейдалы Мырзахматов. Президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетсе, Конституцияга ылайык спикер президенттин милдетин аткаруучу болуп калат. Бул тууралуу 14-октябрда өкмөттүн аппаратынын жетекчиси Бактыбек Аманбаев Азаттыктын эфиринде билдирди. Анын айтымында түшүндүрмөлөрдөн кийин өкмөт үйүнүн жанындагы митингчилер тарап кетишкен. Бирок тилекке каршы кечээ президенттин мыйзамсыз жарылыгынан кийин эл кайтып келди, деди ал. Президент отставкага кетпесе эмне болот деген суроого Аманбаев баары мыйзам чегинде болушу керек. Ар бир бийлик өз милдеттерин так аткарышы керек. Таза шайлоо өткөрүшүбүз керек. Кышка даярданышыбыз керек. Керек болсо шайлоо мыйзамдарын киргизүү деп жооп берди. Президенттин басма сөз катчысы Толгунай Стамалиева Сооронбай Жээнбеков өлкө укуктук талаага кайтып келгенден кийин парламенттик шайлоодон кийин кызматтан кете турганын билдирүүдө. Бактыгүл Жумабаева, Апрель Батыра, Жанар Акаев, Сурабалдиева, Жээн Чороев сыяктуу ыштанына сүйүп койгондор камалсын. Жанар Акаев, сен мени белгисиз бирөөлөр коркутуп жатат, тигини коркутуп жатат, муну коркутуп жатат деп жаныңарды жегениңерди токтотсоңор, силерди эч ким коркуткан эткен жок. Өзүңөрдүн атаңардан, Текебаев атаңардан башкаларга уялбай жасап жүргөн чорный пиарларын, ушакчылыгын, жалаачылдыгын аябай жакшы жаттап үйрөнгөн экенсиңер деп билдирди. Нарындан Апрель Батыры Бактыгүл Жумабаева жогорку кеңеште Жанар Акаев менен Элвира Сурабалдиеванын бизди белгисиз адамдар коркутуп жатышат деген билдирүүлөрүнө комментарий берип, тиги Элвира Сурабалдиева кызы экөөңөр өзүңөрдүн кылган кылыгыңарды элге таңуулабагыла да. Ушул жерден бизден аймактардан Бишкекке бусик кишилерди митингтерге алып кетип, тиякка алып барып милицияга салып берип, анан эми турасыңар тиги Жээн Чороев үчөөңөр. Камалгандарды кайра чыгаргыла, аларга акча төлөгүлө, ооруканага түшкөндөрдү жакшы карагыла деп. Аларды силер алып барып милициянын колуна салып бербедиңерби? Ошолорду силер күбөлөбөдүңөрбү? Алардын милицияга же больницага түшкөнүнө ким күнөөлүү?
Силер күнөөлүүсүңөр, силер жардам бергиле. Аны да жарды мамлекеттин казынасына илгене жатасыңарбы? Чынын айтканда алар камалса артынан биз да камалып кетпейли деп коркконуңардан эле ыштаныңарга сийип коюп, тиги камалгандарды коргоп жатасыңар. Анткени силер ошол башаламандыктын уюштуруучусу болгонсуңар. Бирок тиги карапайымдар азабын тартышып, милиция менен больницага түшүп калышты. Мен бийликте болсом карапайым катышуучуларды кое берип, силерди камамакмын. Уялсаңар боло. Эми силер камалышыңар керек, деди Апрель баатыры Бактыгүл Жумабаева. Салтанат Митиева. Үйлөнө элек балдар же турмушка чыга элек кыздар болсо, бүтүн Кыргызстан партиясын колдогондордон эле тапкыла. Булар лидери кызматта болбосо да, шайлоодон өтпөй калса да, эч качан лидерин таштап кетишпейт. Демек үй-бүлөгө да туруктуу болушат. Күйөөңөр бүтүн Кыргызстанды колдосо, аялдар өмүрү кыз гана көрбөгүлө. Бүтүн Кыргызстанды сатпаган силерди эч качан башкага алмаштырбайт. Бүтүн Кыргызстанды колдогондордун туруктуулукту үйрөнөйүн деп, мен да бир болду башкага алмаштырбай турган болдум. Алтынбек Сулайманов лидерибиз да бүгүн лидерлигин көрсөтүп, жаштарды колдогону жакта. Бүтүн Кыргызстандын колдоочуларынан үлгү алайын деп чечтим, деп жазат ал. Руслан Бекназаров. Мындан ары өлкөдөгү ар бир окуяга Садыр Жапаров түзмө-түз жооп берет. Ачуу чындык. Легитимдүү өкмөт башчы Садыр Жапаров мындан ары өлкөдөгү ар бир окуяга түзмө-түз жооп берет. Президенттин да колдоочулары бар. Президенттин сабырдуулугун коркоктук катары көрүп, улам чап сала бериштин кереги жок. Ханды коргоо вазирдин милдети. Мындай пикирин олуттуу жаш саясатчылардын катарын толуктап келе жаткан Руслан Бекназаров өзүнүн социалдык баракчасына жазып чыкты. Ага кошумча, ханын коргой албаса вазирликти эмне талашты? Эски аянтка чогулган эл Садыр Жапаров деп келишкен. Садыр Жапаровдун маселеси чечилди. Эми ошол эл президенттин кетүүсүн талап кылганга өтүштү. Себеби эмнеде? Эмне себептен кетүүсү керек? Бул эл Садыр Жапаровдун президент кетем деди. Кетиши керек деген кыйытма сөзүнөн соң ушундай жыйынтыкка келишти. Президент Садыр Жапаровго тоскоол болуп жаткандай, түшүнүшүп жатышкандай. Жеке талабым жана кайрылуум президент менен премьер-министрдин сүйлөшүүсү ачык айкын, абройлуу аксакалдардын катышуусунда болсун. Кимиси эмне дегенине биз дагы күбө бололу. Дагы бир жолу кайталаймын. Мындан аркы ар бир окуяга Садыр Жапаров башында турган легитимдүү өкмөт жооп берет. Жоопкерчиликтен азыр качсаңар, элдин ишениминен эртели кеч качасыңар, деп кошумчалаган Руслан Бекназаров. Сооронбай Жээнбеков 3 күндүн ичинде кызматтан кетем деп убада берген эмес. Президент Сооронбай Жээнбеков премьер-министр Садыр Жапаровго 3 күндүн ичинде кызматтан кетем деп убада берген эмес. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева билдирди. Анын айтымында, учурда ЖМКларда жана социалдык тармактарда Сооронбай Жээнбеков 3 күндүн ичинде президенттик кызматтан кетем деп убада берген деген маалымат көп тарап жатат. Сооронбай Жээнбеков президенттиктен кетерин жарыялаган, бирок биз Садыр Жапаров жана анын тарапташтары кайсы 3 күн жөнүндө айтып жаткандыгын түшүнбөй жатабыз, деп белгиледи Толгонай Стамалиева. Толгонай Стамалиева бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө да Садыр Жапаров 10 күн өттү деп айтканын белгиледи. Садыр Жапаров тараптан сүйлөшүүлөргө Сооронбай Жээнбеков кетиши керек деген позицияны карманган депутаттар Талант Мамытов, Курманкул Зулушев жана Камчыбек Ташиев катышты. Президент тараптан сүйлөшүүлөргө аппарат жетекчиси Досалы Саналиев, мамлекет башчынын кеңешчиси Мурат Шайымкулов, аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков жана пресс-катчы Толгонай Стамалиева катышты. Мамлекет башчысынын бир дагы билдирүүсүндө жана анын басма сөз кызматынын билдирүүлөрүндө кызматтан кетүүнүн конкреттүү датасы көрсөтүлгөн эмес. Сооронбай Жээнбеков өлкө мыйзамдуулук жолуна түшкөндө кызматтан кетет, деп белгиледи президенттин басма сөз катчысы. Ойногон жок бу жерде. Доверие просто айтып коюп кылсаңыз болмок экен. Москвага чейин салсын ушташып атам мен. Ал мен айт эсим болуп калды. Москвага чейин Путинге чейин салсын ушташып беришин. Ал мошенник такый деп. Атамак соғыс такый деп бардыгын. Рахмат. Мындай да. Жок, координация кылып койбойлу, качап координация кылып койбойлу. Муттуңбу, мен кетем нахуй. Түшүндүм. Мен азыр жолуп келем. Нахуй бардым ертең. Мен кат эмесмин телефоншоп. Сөзөн катпай. Түшүндүм, мен азыр барып сизге жолугам, өзүм түшүндүрөм. Аз барып жолугам, өзүм барам. Бирге кылган акылдан акылдан.